Биринчи класстын окуучусу мына ушул арыкка чөгүп жаткан досун көрөр замат жардамга чуркаган. Колунан өйдө карап тартканга алы жетпей, китеп кабынын кармагычынан тартып суудан алып чыккан. Андан соң арыктын жээгинде суу жутуп алган досунун курсагын эки колу менен басып, биринчи медициналык жардам көрсөткөн. Монетке келди да, колдан тартып, монетке колун мантип койду дагы, анан колдан тарта албай, сумкасынан тартып, сумкасын манекасынан тартып, анан ичинен бастым эле суу чийип, анан көпүрүк жаныга алып барсам, атасын издеген барсам, ол жок экен. Досун суудан чыгарып гана тим болбой, убагында керектүү медициналык жардам көрсөткөндүгү өмүрүн сактап калууга себеп болгон. Кичинекей Ибрахим сууга тумчуккан учурда кандай аракет көрүүнү мультфильмден көргөнмүн дейт. Поле команда спасатели. Биринчи мультиктен көргөнмүн дагы, анан неме кылганмын деп чыгарып алганмын. Анан жаткызып ичиден басканмын, суу ичиден чыккан. Ал эми Ибрахимдин атасы да 2013-жылы шараккан суудан 10 жаштагы эки кызды куткарып, өмүрүн сактап калган. Ата баланын мындай эрдиктерин чоң атасы Абас Көкөев сыймыктануу менен айтат. Ошол учурда милиция кызматкери Толкун Көкөевдин адам өмүрүн аман алып калган эрдиги гезит беттерине жарыялангандыгын билдирди. Учурда буларга айылдыктар куткаруучу үй бүлө деген каймана аттай кара баштады. Мен формачан таштаганда, таштап ошол 80 метр каналдын ичинен ажалын алып чыккан эки кызды эки колго кыстап калган. Бансыга түшүп, бансыда дарманышкан кыздар дагы отелдер келип салаа кылышып берип, бизге салаа кылып берип, мына Толкунбектин баласы дагы атасынын жолун жолдоп жашышыптыр. Рахмат небереме. Кичинекей Ибрахимдин жарандык милдетин так аткарганын жана атасынын жараткан эрдигин улап жаш болгонуна карабай адам өмүрүн сактап калгандыгы үчүн Баткен областык ички иштер башкармалыгы атайын белек тапшырды. Ибрахим биздин катарды атасынын жолун жолдоп, кызматыны жолдоп, буйруса милиция кызматкери болот деген чоң үмүттөмүн. Ушундай бизде келечекте ушул мен чакырганым, ушул уулума, ушул ата энесиге бир ыраазычылык айтайын деп эле чакырдым. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай жаш болсо да ушундай биздин балабызды жакшы тарбия берип, жаштыгынан ушу биздин Кыргызстаныбызга патриот бол деп, жарандык милдетин аткарып, качпай куткарганы бул өзүнчө бир эрдик болсо керек деп эсептейм. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.